Эгерде сиз 6-класстын окуучусу болсоңуз, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыз болот. Ал үчүн менин WhatsApp номериме кайрылыңыздар. Менин WhatsApp номерим 0702 300 339. Бөлчөктөрдү салыштыруу. Бөлчөктөрдү салыштырууда бизде 3 учур кездешет. Алымдары бирдей болгон учур, бөлүмдөрү бирдей болгон учур жана алымы да, бөлүмү да бирдей эмес учур. Эми ар бир учурга мисал келтирсек. Алымдары бирдей болгон учур. Эгерде бөлчөктүн алымдары бирдей болсо, бөлүмү кайсы бөлчөктүгү кичине болсо, ошол бөлчөк чоң болот. Мисалы 5ден 12 жана 7ден 12. Бул жакта алымдары бирдей, башкача айтканда 12-12. Эми болгону бөлүмдөрүн салыштырабыз. Бөлүмдөрүнөн 5 кичине, ошондуктан 5ден 12 чоң болот. Сиздерге тапшырма төмөнкү бөлчөктү салыштырып, жообун комментарийге калтырыңыздар. Эми бөлүмдөрү бирдей болгон учур. Эгерде бөлчөктүн бөлүмдөрү бирдей болсо, алымы кайсы бөлчөктүкү чоң болсо, ошол бөлчөк чоң болот. Мисалы 7ден 6 жана 7ден 10. Бул жакта бөлүмдөрү бирдей, башкача айтканда 7-7. Эми болгону алымдарын салыштырабыз. Алымдарынан 10 чоң, ошондуктан 7ден 10 чоң болот. Сиздерге тапшырма төмөнкү бөлчөктү салыштырып, жообун комментарийге калтырыңыздар. Эми алымы да, бөлүмү да бирдей эмес учур. Мисалы 11ден 7 жана 8ден 6. Мындай учурда же алымдарын, же бөлүмдөрүн бирдей кылып алабыз. Ал үчүн экинчи бөлчөктүн алымындагы турган санды биринчи бөлчөктүн алымына да, бөлүмүнө да көбөйтөбүз. Ошондо 7 көбөйтүлгөн 6 жана 11 көбөйтүлгөн 6. Же бул барабар болот 66-тан 42. Эми тескерисинче, биринчи бөлчөктүн алымындагы санды экинчи бөлчөктүн алымына да, бөлүмүнө да көбөйтөбүз. Ошондо 6 көбөйтүлгөн 7 жана 8 көбөйтүлгөн 7. Же бул барабар болот 56-тан 42. Эми байкаганыңыздай экөөнүн тең алымдары бирдей болуп калды. Муну болсо мурунку эреже менен салыштырып коебуз. Ошондо 56-тан 42 чоң. Демек 8ден 6 чоң болот. Ушул эле учурга дагы бир мисал карап көрсөк, 13ден 11 жана 10дон 9. Бул салыштырууда мурункундай эле чыгарабыз. Экинчи бөлчөктүн алымында турган санды биринчи бөлчөктүн алымына да, бөлүмүнө да көбөйтөбүз. Ошондо 12 көбөйтүлгөн 9 жана 13 көбөйтүлгөн 9. Же бул барабар болот 117ден 108. Эми тескерисинче, биринчи бөлчөктүн алымындагы санды экинчи бөлчөктүн алымына да, бөлүмүнө да көбөйтөбүз. Ошондо 9 көбөйтүлгөн 12 жана 10 көбөйтүлгөн 12 болот. Же бул барабар болот 120дан 108. Эми байкаганыңыздай экөөнүн тең алымдары бирдей болуп калды. Ошондо 117ден 108 чоң. Демек 13ден 12 чоң болот. Сиздерге тапшырма төмөнкү бөлчөктү салыштырып, жообун комментарийге калтырыңыздар. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып, коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.